Хижап кийип сүрөткө түшүп соц тармакка жүктөсө жазасы оорбу дейт. Эми болбойт эми мындай даже хижап кийип деле соц тармактарга эми канча деген бүткүл дүйнөдөгү миллион эркек көрөбү кандай кылат. Ал эми жакшы эмес бул. Жазасы ошол канча адам көрсө ошого жараша болот. Балам азыр 9 жашта. Былтырда ороза кармаган, 2 күн карыз болуп калган. Быйылкы жылдан ошол кайра кармап бериш керекпи? Бирок биз кыйнап карма деген жокпуз, өзү болбой кармаган эле дейт. Кээде саарлыкты уктап калат. 9 жашта болсо мындай да, ага парыз эмес. Ошон үчүн аны мажбурлабай эле коюш керек. Бирок мен силерге Ибн Касир рахматулла алейхтен бир риваят айтайын. Бала балагатка толгонго чейин эгерде бир жакшы иш кылсачы, ага сооп жазылбайт да, бирок ата-энесине жазыла берет экен. Ал балагатка толо электе. Азыр ага калем баштала элек. Калем качан башталат? Күнөө менен сооп качан жазыла баштайт? Качан балагатка толгондо, балагатка жетилгенде. Уул балдар эркектик белгиси көрүнүп, кыз балдарга ошо кыздык белгиси көрүнүп, башталганда балагатка толгондо, ошодон баштап шарият мукаллаф кылат аны. Ал мукаллаф болот. Ошо эми жоопкерчиликти мойнуна алат дагы, мына эми адал менен арамды 5 убакыт намаз жана башкасын аткарыш керек. Ага чейин эгерде бир Кур'ан окуса балдар, же колго суу куйса, үйдү тазаласа, азыр мына ороза кармады деп сиз айтып атасыз. Мындай жакшы иштерди кыла турган болсо, ата-энесине сооп жазыла берет экен да. Эгерде балагатка тола элек, Кудай сактасын, бирөөнү бир оюнчугун урдап алды. Анда өзүнө да жазылбайт, ата-энесине да жазылбайт. Алланын мээримдүүлүгү да. Бирок мындай деген, бирок аны жазылбайт экен, ала берсең боло берет деген мааниде эмес. Кичинесинен балдарга түшүндүрүш керек. Балдарга кичинесинен түшүндүрүш керек. Күнөө өтө жаман нерсе. Өтө чоң нерсе. Жылаандан дагы, чаяндан дагы жаман нерсе деп. Ушу мээсине сиңип калсын. Анан кийин айтып бергиле күнөө эмне экенин. Күнөө деген мына бирөөнүн буюмун алсаң ошо күнөө. Жалган сүйлөсөң бул күнөө. Жана башка күнөөлөрдү айтыпчы. Менин жолдошум мага ишенбей эле аябай кызгана берет. Ишеничинен чыккан эмесмин. Бирок аябай кызганчаак. Ошонусунан аябай тажадым. Эмне кылсам болот? Сабыр. Биздин сабырды качанга сабыр кылам дейт. Өлгөнгө чейин сабыр. Ал эчтеке эмес. Бул кызгануу бар нерсе. Кызганбаган ал исламдагы жок нерсе. Кимдин жүрөгүндө кызганыч болбосо, анын жүрөгүндө ыйман дагы жок болуп калат туган. Бул иншалла алхамдулилля бардык ошо ыймандуулар өзүнүн апасына, эжесине, аялына, кызына, бардыгына кызганат. Албетте кээде болбогон нерсеге кызганган туура эмес ал дагы. Албетте шариаттын көрсөткөн нерсесине кызганбаган даюс, алжаман нерсе ал. Ошон үчүн иншалла мен ойлойм, бул жакта Кудай кааласа ал кызганып аткан болсо, алхамдулилля ал көрүнүк мындай түшүнө турган, акылга сыга турган нерсе бул. Бирок ошондо үйдө таалим болсун, зикир дуа болсун, кайсы нерседен кызганып атса, ошол нерседен этияттанып койгула, сабыр кылып, бактылуу жашагыла. Менин чоң апам көп жылдан бери орозо кармоочу эле, жашы 85те эле, азыркы учурда ошо мурду канап, ошо кармай албай калган. Эми булар эмне кылат? Давлениясы көтөрүлгөн, карызынан кутулуш үчүн эмне кылат? Мындай 85 жаш машаалла, Алла Таалам өмүрүнө, ден соолуна береке берсин. Буларда эми мындай да биздин шариятыбызда, эгерде кармап бере ала турган болсо, казаларынча, күчү жетсе кармап берсин. Көбүнчө мына эми суукта, түн узарып, күн кыскарган мына ноябрь, декабрь, январлар орго, вот ошолордо казаларын кармап берип койсо жакшы да. Эгерде кармай албаса, алар фидия деп коет. Ошо бир күндө канча күн каза болуп калды? 5 күн, 10 күн. Ошончо бебечаранын курсагын тойгозуп койгон эң жакшы фидия ошол. Бир күнгө бир бебечаранын курсагын тойгозуп кой. Фитр садака болот же болсо 40 сом. 40 сомго аз бүгүнкү күнү эч ким курсагы деле тойбойт го. Ошон үчүн саар кеч бечаранын курсагын тойгозуп койсо, ошо менен фидия менен кутулуп кетет Кудай кааласа. Кээде үйдө намаз окуп калганымда аялым мага уюп окуса болобу? Болот. Үйдө наоборот, эгерде үйдө калып кала турган болсоңуз, уюп аркасына туруп окуй берет. Кадимкидей эле.
Бирок бир нерсени билели туугандар, жамаат менен мечитке барып намаз окуган бул сүннати муаккада. Таштап коюш макру тахрими. Үзүр болуп, кыйналып калып, ооруп калып, сапардан чарчап калып, жана башка нерселер болсо го мейли, кечиримдүү. Бирок буга адат кылбаш керек. Үйдер кээ бир адамдар бар, үйдө эле окур. Окубагандан миллион эсе жакшыраак. Мен талашпайм бул маселеде. Бирок бу шариятыбыздын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким мындай ким кубанычтуу мындай сүйүнсө дейт да, эртеги Алла Таала менен жолукканда мусулман болуп жолукканды ким кааласа, кимге кубантырса дейт, анда качан азан айтылган жерге ошол жерге барып намаз окусын деген да. Анан ушул жерде айткан, эгерде силер ушуну таштай турган болсоңор, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сунанул худа, ошо сүннөттөрүн таштаган болосуңар. Эми силер эгерде пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн ушундай, кандай сүннөт? Сүннөтү муаккада таштай турган болсоңор, анда силер сөзсүз адашасыңар деген. Али Нур деген ысым шариятта туура келеби деп. Hazreti Ali разияллаху анху Нур деп өзү мындай айткандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тахажжудда өзгөчө дуалары бар эле. Аллахумма жаални нуран. Ошо дуаны үммөт биз да кылабыз. Я Алла мени нур кыл деп. Макулу? Биз инсанбыз. Нур дегени нурлуу кылгын. Менин амалым ушу нурга ылайыктуу болсун. Пайгамбар ушуга чейин айткан. Аллахумма жаални фи басари нура, ва фи самаи нура, фи идами нура, ва фи дами нура. Я Алла, мен канымды нур кыл, менин жүрөгүмдү нур кыл, мен этимди нур кыл, мен теримди нур кыл, көзүмдү нур кыл, кулагымды нур кыл, кабырымды нур кыл депчи. Оң жагымдан, сол жагымдан, артымдан, алдымдан баардыгын нур кыл. Акырында ана мен толук эле нур кыл деп. Демекинче бул жерде нур кылуу боюнча ал маселе эмес. Албетте нур бул карасаңыз Алла Таала Аллаху нуру самавати вал ард. Алла жер асмандын мунаввир нурлоочу. Нур деген Алла Тааланын 99 аттын бири аты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды да нур дейт. Кур'анды дагы нур дейт. Пайгамбарыбыз бул дуасынан айтып атат, мени нур кыл деп дуа кылсаң да болот да. Я Алла, мени нурлантыргын, мени нурлуу кылгын деген сөз. Нурлуу жүзүңөрдөн деп кой. Атак мына өзү ат, андай эле кабахаты жок. Андай эле жаман эмес мындай ат. Акылбы? А бирок кээ бирлердин акыйдасында, что Али разияллаху анху бул адам эмес эле, нурдан жаралган десе, анда болбойт ал. Анда ассаламу алейкум, ал акыйдадан чыгып кете турган болсо. Та. Мен күйөөм менен 4 жыл жашадым. Кудайга шүгүр, 2 кызым бар. Мен туугандарыма колуман келишинче кыйналып турса, жардам берип келем. Бул жагынан жолдошума жакпайт. Кетип калды. Азыр эми мага шарт коюп атат. Мени тандайсың, же бир туугандарыңды тандайсың дейт. Мага азыр эми мага туугандарымдан өткөн байлык жок болуп атат. Муну айтсам жолдошум ажырашам деп атат. Не кылсам болот? Жок. Жолдошуңузга баш ийиңиз. Туугандар менен мамилени мейли үзбөш керек аларга дагы, бирок жолдошуңузга айтканда сиз азыр никедесиз, жолдошко оңуңузга баш ийген милдеттүү болот. Мени танда, тууганды танда дей турган болсо, жолдошуңуз тандайсыз. Шарият боюнча ошондой. Эгер ошого барып кала турган болсоңуз, ажырашпагыла. Албетте, иншалла, жолдошуңузга баш ий турсаңыз, ал деле акырын барып үйүңөрдө диний китептерди окугула. Анан тууганчылык мамилендер бузбайт. Бирок көбүнчө эле мен тууганым деп эле жолдошуңуздун акысын бербей, ал жака кетип үйдү карабай, тегерем жок болбой калат ал. Жолдошуңуздун акысын бериңиз, милдеттүүсүз. Жин киргенде кандай белгилер болот? Молдолорду, мечитти жаман көрүп, бирок Аллахты көп оозуна алса дагы жин киреби дейт. Эми жин киргенде кандай белгилер болот? Адам акылынан тайы баштайт. Сөзү башкача, жүрүшү башкача, өңү башы башкача. Эми акыркы күндө ушундайлар өтө көбөйүп кетти да. Жин менен ооругандарчы. Bunun баардыгы таквасыздыктан туугандар. Аракет кылыш керек. Мынандай жин шайтан болгон жерлерден узак болуп, анан өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан дуаларды көбүрөөк окуш керек. Мына ажаткана киргенде сөзсүз Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис деп пайгамбарыбыз өзгөчө көңүл бурган. Демек, жин шайтандар ыплас жерде болот экен да булар жиндерчи. Таштандылар, мусорларда, ажатканаларда. Риваятта келет, ошолордун азыгы дейт, тезектер, сөөктөр. Кээде сөөк жемей мода болуп кетти эле го.
Кой жиндердикин талашпайлы боло. Алар болсо, ал пайгамбарыбыз айткан, сөөктөр, тезектер жиндердин окаттары, азыктары булар. Ошондой жаман нерселер да болот буларчы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, ажаткана кирип атканыңарда пана тереп киргиле. Алладан сактанууну сурап киргиле. Эмне деп? Жиндердин эркектеринен жана жиндердин ургачыларынан сактаган. Бисмилланы айтса, болду. Алардын көзүнө парда болот экен да. Бу дуаны айтса, сактык болот. Кыздардын медреселерде 5-10 жыл окуганына, илим алганына кандай карайсыз? Дурус нерсеби? Алла разы болсун. Эми кыз балдар эгерде ошол турмушка чыкпай эле жок окуй берем дей турган болсо, туура эмес болуп калат. Турмушка чыга турган учуру келдиби? Турмушка чыгыш керек. Бирок фарза айын илимди алыш керек, кыздар. Фарза айын дегени ага өтө зарыл болуп турган акыйда илиминен, адал арам илиминен, 5 убакыт намазы, орозосу, жана турмушка чыкса, анын күйөөсүнүн акысы кандай, Кудай кааласа бала чакалуу болгондо балдарын тарбияты кандай. Тазалык, өзүнүн мисалы оорулуу күндөрүнө байланыштуу, ушул фарза айын нерселерди ал үйрөнүш зарыл. Анан баягы грамматикаларды окуп, магистратура, анан докторантура, мен ага жакшы карабайм. Себеби эгерде мүмкүнчүлүгү болсо анда бөлөк, бирок көпчүлүктө андай мүмкүнчүлүк болбойт. Анан турмушка кечигип кетпейсиң да.